Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн силер менен биз амонимдер, амофон, амографтар жөнүндө сөз кылабыз. Маанилеш, тектеш сөздөр полисемия болсо, ал эми амонимдер болсо айтылышы боюнча бирдей болот, бирок маанилери ар башка сөздөр. Мисалы, ат зат атооч боло турган болсо, ал жылкыны түшүндүрөт. Ал эми ат деген этиш, бир нерсени атуу, ал эми экинчиси ат бул ысым, адамдын ысымы, ошондой эле ак деген түс, бул ак биринчисинде кандай сын атооч боло турган болсо, ак бул этиш. Мына ушундай айтылышы окшош болгону менен берген маанилери түп тамырынан бери бири-бирине жакындыгы жок сөздөрдү биз амонимдер дейт экенбиз. Амонимдер 4 жол менен пайда болот. Биринчиси бул фонетикалык амонимдер. Фонетикалык амонимдер булар заттардын атын атоо учурунда ар башка заттар же түшүнүктөр кокусунан бирдей аталышта болуп калса. Мисалы, күл деген сөздү алалы. Күл бул оттун гүлү, экинчисинде күл бул гүлү, этиш. Ошондой эле күл деген дагы бир ушул малдын терисиндеги ооруну күл деп аташат. Мына ушундай фонетикалык мындай айтылышы жагынан окшош болуп калган амонимдер. Ал эми экинчиси бул морфологиялык жол менен пайда болгон амонимдер. Булар уңгу сөздөргө сөз жасоочу мүчөлөр жалганып, анан морфологиялык амонимдер пайда болот да. Мисалы, чал деген сөзгө ма деген мүчө улануу аркылуу чалма деген сөз жасалган болсо, биринчи мааниси бул жылкы кармоочу курал чалма, экинчиси бул там салууга ылайыкталган баткак ылайды дагы чалма дейбиз. Анан ошондой эле үчүнчүсү бул баш кийим чалма. Жанагы молдолордун башында ороп кие турган чалманы биз баш кийимди айтабыз. Андан кийинкибиз бул семантикалык жол менен пайда болгон амонимдер. Булар көп маанилүү сөздөр бара-бара ажырап отуруп, кыйла мезгилдерден кийин ошол амонимдик түгөйдү түзүп калат да, мындай жакындыгы такыр бири-бирине мындай бир байланышы жоктой сезилип калган амонимдер. Бирок биз түпкү тегине карап изилдей турган болсок, бир сөздөн келип чыккан сөздөр. Муну биз семантикалык жол менен пайда болгон амонимдер дейбиз. Алар, мисалы үчүн, жем деген сөздү алып көрөлү. Бул жем деген биринчиси бул азык, тамак, малга бере турган жем. Ал эми экинчиси бул мындай өлчөм, ченди билдирет. Мисалы үчүн, тегирмендин жеми деп коет. Кийинки амонимибиз бул төртүнчүсү башка тилдерден кирген сөздөр аркылуу амонимдер дагы пайда болуп калат. Мисалы үчүн, биздин тилибизге башка сөздөн кирген сөз болсо, бизде дагы ошондой аталыштагы башка бир сөз болсо, экөө эки маанидеги. Мына ошолор дагы амонимдик байланышты түзүп калат да. Мисалы, ак деген түс бул кыргыз тилинде түстү түшүндүрөт, кандай сын атоочу. Ал эми араб тилинде ак деген бул каргыш маанисинде болот экен. Балалыктан кечүү, ак кылдым дегендей. Ошондой эле ак деген бул кудай деген маанинде түшүндүрөт, араб тилинен алынган. Төртүнчү маанисинде болсо, бул чындык. Мисалы, ак сүйлөдү деген мааниде. Булар дагы ошол үчөө тең араб тилинен кирген экен. Ошондой эле билет деген сөз бар. Билет деген кыргыз тилинде бирдемени билет деп айтсак, ал эми орус тилинен кирген сөздө билет бул чыпта, кинонун билети деген сыяктуу. Амонимдердин бир түрү бар, амограф деген. Бул омо деген окшош, графа деген жазуу. Демек, окшош жазылат, бирок айтылганда бир аз айырмачылыктар бар тыбыштардан. Мисалы, карта деген сөз бар. Кыргыз тилинде бул карта деген жылкынын ичеги эти. Ал эми орус тилинен кабыл алынган сөздөрдө карта деген бул географиялык карта. Ошондой эле ток деген сөз бар. Биринчиси курсагым ток деген кыргызча сөз болсо, экинчиси бул ток. Бул электр энергиясын айтабыз. Кийинкибиз бул амофон. Айтылышы окшош, формалары дагы бирдей сөздөр. Мисалы үчүн, биз силер менен тапта деген сөздү алып көрөлү. Бул биринчиси этиш, жылкыны таптоо, багуу деген мааниде болсо, экинчи мааниси бул бир нерсенин бырышын жазып таптоо деген сөз. Ал эми дагы бир мааниси бар. Үчүнчүсү бул бирөөнү уруп жиберүүчүдөй болгон абалга келүү, тап берип деген мааниде. Амонимдер боюнча мына ушундай кыскача маалымат, балдар. Силерге түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Амонимдер менен көп маанилүү сөздөрдүн дагы айырмасын ажырата алдыңар. Амограф, амофон түрлөрүн дагы билдиңер деп ойлойм. Анда эмесе кийинки сабакка чейин саламатта болгула.